Саламатсыздарбы? Кыргыз тили. Кана анда бүгүн өтүлүүчү тема кыргыз тилин үйрөнөбүз. Анда сабагыбыз башталды. Кана дептериңерди алып, ойлонуп, ар бир сөзгө маани берип жаза баштайбыз. Чобур, чобур, чобур. Мен 3 жолу кайталайын. Жүнү түлөгөн ат. Чобур, жүнү түлөгөн ат. Жаатчыл, жаатчыл, жаатчыл. Эки тарап болуу деген маани түшүндүрөт. Эки тарап болуу. Эки тарап болуу. Жүйөлүү, жүйөлүү, жүйөлүү. Себептүү. Жүйөлүү деген сөз себептүү. Малакай, малакай, малакай. Жазганга үлгүрүп жатасыңарбы? Өтө жука баш кийим. Малакай, өтө жука баш кийим. Чөндөлөй, чөндөлөй, чөндөлөй. Суурдун баласы чөндөлөй деп аталат. Бүдөмүк, бүдөмүк, бүдөмүк. Ачык айкын эмес. Бүдөмүк. Бүдөмүк деген сөз ачык айкын эмес. Мээлей, мээлей, мээлей. Колкап дегенди түшүнөбүз. Колкап. Мээлей, колкап. Баар, баар, баар. Баар деген сөз жаз мезгили. Жаз мезгилин биз баар деп атайбыз. Чыкый, чыкый, чыкый. Баштын эки чекеси аталат. Түшүнүп тургандай эле болосуңар, бирок айтайын дегенде таппай каласыңар. Чыкый баштын эки чекеси. Саадак, саадак, саадак. Жебенин огун саадак дейбиз. Бөрк, бөрк, бөрк. Бөрк деген баш кийим. Кылкалем, кылкалем, кылкалем. Кылкалем кес деп аталат. Азаматсыңар, бир топ сөздөрдү билип алдыңар. Анда көрүшкөнчө саламатта калгыла. Кийинки сабакта жолугушканча.